Rock with me now. Саламатсыздарбы, Суперкеч порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан мен Элиза Кубанова. Бүгүн студиябызда өзгөчө коноктор, башкача айтканда TikTok жылдыздары, TikTokто миллиондогон көрүүчүлөрдү топтогон Four Girls тоонун кыздары конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Алгач сиздер менен таанышып алалы, аты жөнүңүздөр. Саламатсыздарбы, менин атым Мелиза, бирок TikTokто баары мени Элка деп билишет. Ошо анан мен 18 жаштамын, жакында 19-га толом. Билимиңиз? Негизи мен университетке же колледжге окуган эмесин тапшырган эмесмин. Мектепти бүтүп эле өзүм жакшы көргөн алектенген хобби менен эле жүрөм. Ошо анан жакында ырдайын дейм. Саламатсыздарбы, менин атым Дилайда. Мен дагы 2005-жылы 18 жашта. Азыр мен университетте окуйм, Национальный университетинде, журналистика факультетин, бирок заочно окуйм азыр. Мен дагы билем, хоббим би, анан сүрөт тартууга кызыгам. Сүрөт жакшы тартасыз. Же жөн эле кызыгасыз? Кызыгам. Жөн эле кызыгам. Кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, менин атым Жибек. Мен 2006-жылымын, кыздардан 1 жаш кичүүмүн. Жакында 18-ге толом. Эмне айтсам болот? 67-чи мектепти бүткөм. Азыр болсо Национальный университеттин экономика факультетинде окуйм, заочно Дилайдадай. Ошол хоббим актёрство, актрисамын, ошол. Билебиз, TikTok. Ошол мени Instagram, TikTokто Бактыбекова деп билишет. Анткени мен өз фамилиямды аябай жакшы көрүп, фамилиямды кечке эле баарына айтып берем. Ошол. Бактыбекова Жибек. Саламатсыздарбы, менин атым Аяна. Мен 18 жаштамын. Биринчи курста АУЦа окуйм. Факультет телевидения. Танцую, пою, так же вот как с девочками. Түшүнүктүү. Негизи эле азыркы учурда мындай силердин видеолоруңуздар көп көрүүчү топтоп учурда популярдуу болуп жатасыздар деп айтайынчы. Анан эмне менен алексиздер? Негизи эле азыркы жумушуңуздар эмне? Биз азыр Баатыр жер кезип жүрүп, өз айылына даңкы чыккан инсан катары кайтып келди. Ал жөнөкөй жашоосун улантып, саякатта көргөндөрүн элге айтып берип жатты. Роза эшиктин үстүндө жатты. Джек байкуш тоңгон боюнча сууга кирип кетти. Эми сүйүктүү тасмаларыңыз кыргыз тилинде. Билайндын жаңы супер тарифинде каалаганыңызды көрүңүз. Укмуш ТВнын телеканалдарын же жазылуулардагы тасмаларды жана сериалдарды Мой Билайнды да кошуп алып көрүңүз. фокусубуз бул TikTok, албетте, анткени TikTokто эң көп катышчыларыбыз бар, фанаттарыбыз бар. Катталуучуларыңар бар. Катталуучулар. Көрүүчүлөр. Бирок биз азыр YouTubeга да, Instagramга да фокус кылгыбыз келет. Өзгөчө YouTubeга да азыр бир видеолорду тартып, ушул тармактарда өнүккүбүз келет. Ал эми айтып өтсөңүздөр, мындай кайдан биригип, мындай сонун топ түзүп калдыңыздар? Идея каяктан келди? Кимден келди? Идея биз барбыз, бир би студиясында бир хореографка барып бийлечүбүз. Ошол биздин хореографыбыз бир би тобун чогултуп, ошол топ. Да, анан ошол кезде TikTokто аябай группалар чогулуп, там видео тартып, өлө популярдуу болчу да. Биз дагы, почему бы и нет деп тартып көргөнбүз бир видеону. Ошол видео көп адамдарга жагып, анан мы подумали, походу вам другим тоже нравится деп биз аккаунт ачып, тартып баштадык. Төртөөбүз эле чогулуп ушул идеяны. Да, Первая группа такая.
Да. Ошол кезде хаустар эле бар болчу. Вот. Мындай азыркы учурда сыймыктануу болуп жатабы өзүңүздөргө деген? Чын айтсак вообще билинбейт азыркыга чейин мындай. Биз өзүбүздү жанагындай эле кичинекей кыздар сезебиз. Бийлеп жүргөн кыздардай болупчу. Анан эшикте бизге келип сүрөткө түшсөк болобу деп келгенде биз дагы давай деп короче сүрөткө түшүп, анан иногда мынтип отуруп калабыз ойлонупчу, блин, негизи биз мындай көп эле адам бизди көрөт экен депчи. Анан биз дагы татыктуу болуп, ушинтип жакшы тартып, мындай качественный кылып баарын кылыш керекпиз деп ойлонуп калабыз. Ата энелерибиз сыймыктанат, биз деле өзүбүздү кичине мындай биз деле негизи мындай жакшы көтөрүлдүк депчи. Жаман тарабынан эмес, мындай билиш керек экен да. Элге тааныла баштады деп, баштадык деп, да, ошол. Сонун анан TikTok'тогу негизи эле контенттердин идеясын көбүнчө ким табат? Чогуу барыбыз. TikTok'то бир видео көрүп Ким калыш мүмкүн. креативный баары бир болот го топто бир өзгөчө инсан. Мындай ар кандай болот. TikTok көрүп атып бирөөбүз жөнөтөт. Могуну бир нерсе кылыш керекпиз депчи. Анан бирөөсү жазат, мындай кылса болот депчи. Анан кийинкиси, мындай деп ушундай идеяларды үстүнөн ыргытып, мындай бир сонун идея чыгат да ошодон кийин. Демек баарыңыздар бир толкунда экенсиздер да. Жакшы сезебиз. Анан дагы суроолорду бергенде ответибиз дагы бир болуп калат да. Бизден көп сурашат, кимиңерден лидерсиңер, кимиси мындай жумуш жасайт. Баарыбыз бирдей эле иштейбиз, бирдей эле идеяларды чогултабыз, бирдей эле бийлейбиз жакшы, бирдей эле TikTok'ту да жакшы тартабыз. Ошондуктан ушул суроого баарын эле айтып кетейин дейбиз. Баарыбыз эле ошо лидербиз, баарыбыз эле жакшы бийлейбиз. Баарыбыз эле идеяларды топтоп тартабыз ошол. Төртөөңүздөрдү негизи эле мындай TikTok'тон видео тарткан адамдар катары эмес, достор катары дагы таанышат да. Анан достукту кандай баалайсыздар? Же контент үчүн эле дос болуп жүрөсүздөрбү? Жок, биз биринчиси, бул эң башкысы, бул биздин наша дружба, биздин достугубуз. Анткени биздин достугубуздан ушул 4Girls тобу, ушул TikTok, анан Instagram, ушунун баары анан чыкты. Ошондуктан биз эң биринчиден эгерде видео тартпай калса, это потому что, возможно, мы друг с другом перестали общаться, может, поругались. Эң биринчи бул достукту баалайбыз. Эч кандай камерага мындай эмебиз жок. Наигранности нету. Өзүбүздөй эле бири-бирибизди аябай жакшы көрөбүз, төртөөбүз, төрт эжекебиздей, бир туугандай. Төрт бир туугандай деп айтып калбадыңыздарбы? Негизи эле баары бир адамды жакыныраак сезесиң да. Бирөөнөн башкачараак, балким сырларыңды көбүрөөк айтып деген сыяктуучу. Анан ким менен көбүрөөк жакыныраак? Бул суроого да биз айтып кетебиз. Төртөөбүз дайыма эле вот бир нерсе, бир сыр болсочу, бирөөгө айта албайсың да. Анткени калган эки кыз по-любому анан билип алат, билет. Ошондуктан бир нерсе айткың келсе, сразу эле ушул үч кызга баарыбызга эле чогуу айтабыз. Чогуу эле баары бүт жумуштар в курсе всех дел, ошол. Бирок бизде андай нерсе деле жок, мындай, допустим, там Дилайда бирөөгө больше айтат, или мен бирөөгө больше айтам да. Көбүрөөк айтып, мындай ар кандай тема болот. Анан по идее болгон ушул моменттер негизи болгон. Бирөөбүз бирөөгө айтып, анан уже кийин бардыгын айтыпчы. Мүмкүн түшүнбөй калат депчи, ушинтип биринчиге айтып, анан потом айтсам керек деп, не ойлойсуң деп ушундай болот. Бирок в целом мындай бардыгыбыз чогулуп анан айтабыз да, анан дагы мындай прям глобальная тема кылып, прям нужно собраться да, чогулуш керек деп ушинтип чогулуп анан айтабыз бири-бирибизге. TikTok'тон эң биринчи миллиондорду алганда кандай сезимдер болгон сиздерде? Когда были первые миллионные видео, это было совсем другие ощущения, потому что в Кыргызстане тогда было очень сложно набрать 1 миллион вообще на ТикТоке. И поэтому, когда мы собрались, отсняли, увидели первый миллион, такие, все, точно надо будет делать дальше, надо будет идти вперед и не сдаваться. Вот.
Төртөөңүздөр ар дайым бирге жүрөсүздөр, анан бир дагы жолу мынтип урушуп калган, таарынышып калган кездер болгон эмеспи? Биз азыр мындай ачык айтышыңыздарды талап кылабыз. Жок, албетте биз урушабыз бири-бирибиз менен. Мындай бир кичиндей урушкан учур болгон. Бирок негизи аябай аз эле урушабыз. Мындай, например, съемка учурунда мындай бирдемке бирөө мындай эмеси жок, настроениясы жок, маанайы жок отуруп калат. Андан кийин эмне болуп атат, мындай деп жүрүп каласың. Ушул моментте бир накаленный обстановка болот, бирок мындай урушуп, эки-экиге бөлүнүп кеткендей учурлар жок болчу. Сүйлөшөбүз, дайыма эле сүйлөшөбүз, төртөөбүз. Группада жазып, эмне болду, эмне эле атасың депчи. Кел, айтчы, эмне болду депчи. Ушинтип эле сүйлөшүп, бирок бир учурлар болгон, мындай эки менен же 3-1 болуп бөлүшүп кеткенбиз, сүйлөшпөй калганбыз. Бирок аягында кайра эле бириктик. Эми ушул уруштар биздин достошубузга, на наши отношения этот никак не мешает, не влияет. Вот. Наоборот, уруштардан кийин биз жакыныраак болуп калабыз да. Вот. Ошо. Бирок көп учурда түшүнбөстүк эле болуп калат. Прям мындай уруш кандай, андай деле болгон эмес, эмне бир эле жолугон болсо элек. Семейде чогуу алып 3 саат урушуп, анан акырында уже баарын жамандап, бири-бирибизди жакшы көрүп калып эле ушинтип отуруп калганбыз да. Ошо көп учурда түшүнбөстүк эле болуп калат да. Негизи көрүүчүлөр үчүн айта кетейинчи, алдын ала сүйлөшүлүп, ушул кыргызча сүйлөгүлө деген талапты койдук. Ушинтип кыргызча сүйлөп атканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан бир аз такалып калып жатышат. Анан кайсыл жерденсиңер? Негизи эле баарыңыздар чүйлүксүздөрбү? Мен вообще Жалал Абадтан болом. Апам оштук болот. Ошо анан апам менен өскөн үчүн мындай акцентим бар болуп калат. Диалект, Диалект. Оштукча диалект болуп калат. Мен да Жалал Абадтамын. Бирок Жалал Абадка кичинекей кезим эле баргам. Вот, апам Нарындан болот. Азыр мен Нарынга көбүрөөк баргам. Ошого, мне кажется, больше. Ну ладно, Жалал Абадтан болом. Ысык көлдөн болом, Кара Колундан болом. Папам көлдөн болот. Мамам болсо Нарындан болот. Нарындан, ошол. Бул жакта өскөм, бул жакта төрөлгөм. Мен Үскөлдөн болом. Бирок почему не разговариваю на русском? Потому что всю жизнь жила на бишкекском. Всю жизнь жила в Бишкеке. И из-за этого на кыргызском плохо разговариваю, но я все понимаю и могу иногда разговаривать. Просто мне немножко легче Демек, думать. үйдөгүлөрдүн таасири тийген, Немного легче думать на русском, и так быстрее слова выходят. Бир видео тартуу үчүн, TikTokко киргизүү үчүн канча убакыт кетет? Бизде мындай ар кандай, бирок бизде өз планыбыз, расписаниябыз бар. Например, неделяда 3 жолу чогулабыз, 3 жолу съемка болот. Кийимдерди алып, баарын даярдап, анан ошо съемкага 1,5 сааттай кетет. Бир видеого болсо, бул уже трендти караш керек да, кандай оорбу же оор эмеспи. Эгерде бий болсо, албетте кичине көп убакыт кетет. Анткени биз кайталашыбыз керек, бирибиз окшош бийлешибиз керек, коюшубуз керек тренд. Ошондо ар кандай болот. Бывает так, что бывает так, что 2 мүнөттүн ичинде эле бир жолу менен эле тартып бүтүп коебуз бир видеону, бир трендти. А бывает, что жарым саат бир эле трендти жарым саат тартабыз. Бирок в основном 5-6 TikTok в течение часа, да? 1 саатта, 1,5 саатта ошо 6-7 TikTok күнүнө киргизебиз биз аккаунтубузга. Ал эми канча убакыттын ичинде миллион топтодуңар? 3 айдын ичинде 1 миллион топтодук. Бул аябай кубандырдыбы? Биз мынткенбиз. Ошол убакта биз менен Давид деген менеджерибиз иштеген. Анан айткан, силер ошо жайга чейин миллион чогултушуңар керек дейт. Биз жок, биз жайга чейин 100 миңге эле араң жетебиз го деп. Анда болсо бизде канча, сколько у нас тогда было подписчиков? 50, наверное, где-то тысяч. 50-60 миңдей болчу. Анан жок, жайга чейин 3 ай калганда жайга чейин. Жок, биз 100 миңге араң эле жетебиз десе, 100 миңди ошол айдын аягында эле топтодук.
ошентип жайга чейин биз 3 айдын ичинде 1 миллион топтоп аябай кубандык. Ал эми ушул кийимдериңиздерге келсек, барыңыздар окшош кийинип чыгасыздарбы, ар дайым да акча сарптабага деген сыяктуу? Окшош кийимдерди биз съемкага эле алабыз. Бирок мындай жашоодо ар ким өзүнүн стилинде кийинет. Ушундай эле. Ушундай эле кийинебиз. Анан съемкага кээ бирде мындай бирөөгө жарашпай калышы мүмкүн, бирок ладно деп кие беребиз да, потому что мындай окшош кийиниш керек бизде съемкага. Ошо, а так жашоодо өзүбүз ар кандай кийинип, съемкага эле окшош кийинип калабыз. Азыркы учурда 7 миллиондон ашык экен, катталуучуларыңар көбүнчө кайсыл элден, кайсыл жерден көрүшөт? Биринчи орунда Казакстан турат. Вот. Казакстандан кийин Филиппины, Кыргызстан, анан США, Индонезия. Демек, Кыргызстан 3-чү орунда турат. Ооба, 3-чү орун. Алмашып берет орундар менен. Статистика күнгө сайын эме Өзгөрүп турат. Ооба. Бирок бизде Филиппины, Индонезия, ошол Малайзия дегендер өлкөлөрдүн көбүнчөсү көрүшөт. Вот. анткени биздин трендтерибиз ошол жака кирип кеткен да, ошо рекомендация ошол жака кирип кеткен. Аябай сонун экен, негизи Казакстандан көбүрөөк таанымалдуулук жыйнап жатыпсыңар да. Ооба. Айта кетсеңиздер, эми Кыргызстанда туруп ушунча миллион жыйнаш үчүн эмне кылыш керек? Балким TikTok тартам деген жаштар болушу мүмкүн, сиздерге окшошом деген, миллион топтойм деген. Азырынча ушул блогер болуу, тиктокер болуу оңой болуп калды. Анткени TikTok тармак чыкты. TikTok бул эркин тармагы. Эмне киргизсең деле кирип кетиши мүмкүн, көп просмотр алышы мүмкүн. Ошондуктан менин оюмча азыр блогерлер көп. Буга үчүн эмне кылыш керек? Жөн гана эле тартыш керек. Эмне жакса ошону эле тартып, колуңа телефон алып, кандай телефон деле болбосо, анткени TikTokта кайталып кетейин, iPhone деле кереги жок. Ал жакта жөн эле телефон болсо, камера болсо тартса эле кирет. Жакшы рекомендацияга блогер болуп кетиши мүмкүн. Өз топтор, өз катталуучуларды чогултуп, аудиторияларын чогултуп, ушинтип жүрүп кетишет. Бул жакта болсо максат коюш керек. Ооба. Биз биринчиден Forgirls'ты ачканда ойлогон эмеспиз бул жактан мындай акча тапса болот экен, же дагы бир нерсе мындай. Өзүбүз үчүн эле тартканбыз, төртөөбүз үчүн эле. Жөн эле жаккан ушу видео тарткан, билетишибиз, ошону тартканбыз. Анан кийин уже Forgirls'тон реклама чыгат экен, акча тапса болот экен, Кыргызстанга таанымал, Казакстанга таанымал болсо болот экен деп, анан биз максат койдук. Ошо бүт дүйнөгө белгилүү болуп, ушундай бир максат койдук. Дагы пландар көпбүз. Ушундай көп миллион топ көп катталуучуларды чогултуш үчүн жөн гана жазаш керек, жөн гана тартыш керек, каалаганыңды болду. Жогоруда айтып кетпедиңизби, ушул акча тапса болот экенин билген эмесмин депчи. Бул жол менен канча табасыздар, эгер сыр болбосо? Эми сыр да болбойм. Жакшы жетет. Кудайга шүгүр, анткени ар бирибиз азыр өз үй бүлөбүзгө жардам беребиз, жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого аябай биз ыраазыбыз, чоң рахмат дейбиз өз подписчиктерибизге дейинчи, подписчиктерибизге. Ошо баарына жетет, ар бирибиз өз ошо то, что давно хотел, может позволить себе купить. Личный расходы, ата-энебизди жумшабай, мындай жолго бериңизчи, тамакка бериңизчи деген эмес, ата-энебизге берип жатабыз. Ошого чоң рахмат, ошол үчүн биз иштеп жүрөбүз. Аябай сонун айтып калдыңыз. Эми бул жол менен бирок канча табасыздар? Болжол мындай айтайлычы, болжол 20 миңден ашык дейилчи. Айына. Ооба. Көчөдөн кенен эле басып жүрөсүздөрбү, же таанып калып сүрөткө түшөлү деп, балким сиздер шашып бараткан жериңиздерден тоскоол болгон адамдар болуп жатабы? Ооба. Жок, ушундай учурлар көп. Бизде эшикте көбүнчөсү көп адамдар эле таанышат, кичинекей балдар келип сүрөткө түшүп, мындай көп адамдар же бирде чынын айтсак баса албайбыз, анткени жөн баса албайбыз да. Көп адамдар келип калып, жетишпей калышы мүмкүн дагы өзүбүз жумуштарыбыз менен. Анан бирок өнүп калдык. Биз баарына мындай рады, с улыбкой, готовы всегда сфотаться.
ошол бирок Ар кандай адамдар болот? адамдар кээ бирлер Балким ушундай кызыктуу окуяларыңарды айтып бересиздер. Көпчүлүктө кичинекей кыздар бар, түшүнбөйт мындай адамга келип резко кучактап алса болбойт экенин билбейт, бирок биз деле мындай түшүнөбүз да, кичинекей кыз эместик, ой көрүп бизди наоборот сүйүнүп атат депчи. Ушундай эле моменттер болот. Мындай катты кучакталып сен да мынтип кыйналбай жүдөп кетесиң да. А так тамак жеп аткан менде тамак жеп оозуңду эме ачпа деп келип калышат, тамак Бетиң жанына мойт. деп айта албайм, анан жеп бүтө алайын десем да жеп бүтө албайм. Просит да мынтип сураныпчы, мен мынтип короче сүрөткө түшүп эле анан отуруп, блин, жебей турсам болмок экен деп ушундай ситуациялар болот. Балдар болот, келип алып кучакташып кармап. Балдар. Жарнамага сунуштар көп түшөбү, деги эле чет өлкөдөн болобу? Ооба, жакшы эле түшөт. Азырынча вот Кыргызстандын ичинде өз Кыргызстанда эле иштеп атабыз. Жарнама ошо Бишкектен чыгат, бирок биз ошондой эле Алматы, Казакстандан иштегенбиз. Россиядан дагы артисттер менен иштегенбиз. Америкадан дагы келген көп заказдар. Ошо Көбүнчөсү артист, көбүнчөсү чет өлкөлөрдөн артисттер чыгат. Өз ырлары менен ошо бизге ырларды жөнөтүп, биз анан тренд коебуз. Ошол TikTokко чыгарып, ырды пиар кылып. Чонгуктун ыры, анан дагы кимдин ыры? Ошо Демек көп аябай, компания чыгат. Комментарийлерге канчалык деңгээлде маани бересиздер? Кандай комментарийлер көбүрөөк жазылат? Жаман комментарийлер жок. Аз, аябай аз. Көбүнчөсү жакшы фанаттарыбыз эле жазат. Бирок эгерде биздин видеобузду башка бир бир башка аккаунтка чыгарса, ал жакта контингент да, аудитория башка, мүмкүн чоң адамдар отурат, кыргызча сүйлөгөн адамдар көп отурат. Анан алар көбүнчөсү ошол жака киргенде комментарийде жазышат жакшы нерселерди эле. Жазышат. Мындай булар эмне деп бийлейт, анан булар эмне деп кийинген деп. Бирок чынында көңүл бурбайбыз. Ооба. Биз бийлечүбүз, бийлегенди жакшы билебиз, биз профессионалдуу бийчүбүз. Ошондуктан уже көнүп калганбыз. Булар просто люди, которые не разбираются в этом, они это и комментируют. А мы относимся к этому нормально уже. Ошо анан бирок бир мындай хейт жөнүндө эгерде сурап калсаңыз, өзгөчө бир хейт да, андай бизде жок. Бир эле жолу болгон, ошо бир эле жолу эсимде бар. Флаг, Кыргызстандын флагыбыз, биз бир TikTok тартканбыз, ошол трендти бийлеп атып, артынан флагты көтөрүш керек болчу. Анан ошол флагты биз жерге ырыт койдуңар депчи, эмнеге мындай кылдыңар деп аябай көп комментарий жазган. Бирок ал жакта артында скамейка болгон. Ак скамейка, ошол жака Элькау же Аяна флагты коюп койгон. Бирок ал ак болгондуктан көрүнбөй калган. Анан ошол моментте эле аябай ушул видеону бүт баарына чыгарып, аябай жазып, бирок андан түшүндүрүп бергенден кийин деле унчукпай калышты. Үйдөгүлөр деги эле балким кошуналарыңар деп айтайынчы, чоң эне, чоң аталарыңар бул нерсеге туура эле көз караштабы? Менин ата энелерим мен азыр кылган ишимди, жумушумду жакшы эле колдойт. Бирок чоң ата, чоң энелер же башка туугандарым анча деле түшүнбөйт го дейм. Эмне кылып жатам, эмне кылып жүрөм, ошону түшүнбөйт. Анча деле мен дагы эчтекени прям объяснять этип түшүндүрүп бербейм, потому что эми не так понимают, не так поймут они меня. Вот. И бывает иногда, кээде айтып калышат сөздөрдү, жаман кичине сөздөрдү, вот, эмне окубайсың, эмне кылып жүрөсүң, ошол менен азыр келечекте сага сага нан алып келбейт, алып келип бербейт. Билим болуш керек деп. Билим болуш керек деп. Билем, конечно, болуш керек, окуш керек.
Вот, но азырынча вот пока что мен өзүмдү издеп жүрөм, ошол би менен кыздар менен жүрүп бийлеп ошол мага жагып жатат. Вот. бирок ии деп жаза бересиң, жүрө бересиң, колдошот, жакшы мамиледебиз. Комментарийлерден көрүп калсак, бирөөсү жибек деп, бирөөсү Аяна, бирөөсү Элка деп, бирөөсү Дилайда деп жазып аткан болот. Анан бул нерсе сиздерге де кандайдыр бир мындай ичтардык сезимди алып келбейби? Жок. Биз наоборот бири-бирибизди колдоп эле жүрөбүз. Мындай разный, мындай каждый раз бир убакытта бирөөбүз бирөөгө Бир убакытта Дилайда жөндөөлөт. бир убакытта адамдар Дилайда деп жазып калышы мүмкүн. Кийинки жолу Жибек деп жазып калышы мүмкүн, кийинки жолу Аяна деп жазып калышы мүмкүн. Ушундай болот да, каждый по-разному, мындай по очереди. Андай нерсеге биз тартынбайбыз. Эми адамга жагып атса эми жагып атабыз депчи, ушинтип, жагат экен деп, биз бири-бирибизди сен эмнеге сен жагасың, сен жакпаш керексиң деп, андай нерсе бизде жок. Кимдин колдоочулары көп? Подписчиктерден карасак, Дилайда биринчи орунда турат. Дилайдадан кийин сен или мен турам, анан менден кийин Жибектен кийин Аяна турат. Айтсаңыздар, сүйүүсүн билдирген, мындай сезимин билдирген жигиттер көп болсо керек, э? Поклонниктер сыяктуу. Балким белек жиберип деген сыяктуу. Бул адамга дейм го деп. Кимдики көбүрөөк? Көбүнчөсү жигиттер эми Инстаграмга жазышат запросторго, бирок аларды анча Кабылдабайм. Көчөлөрдө болот, келип таанышкысы келип, сүйлөшүп, телефон сурап, вот. Бирок мен да жигиттер менен таанышпайм. Белектер деле болот, бирок аябай чоң белектер эмес, гүл жөн эле гүл же кичинекей белектерди жөнөтүп, ушинтип эле жүрүшөт, ооба. Сиздечи, Элка? Менин жигитим бар. Ошондуктан мен андай белектерди вообще мындай принимать этпейм. Анан Демек жүрөгүңүз бош эмес? Жүрөгүм бош эмес. Менин жигитим жок. Демек жигиттерде шанс бар экен, э? Ооба, Дилайда. Ооба, албетте поклонниктер аябай көп. Биздин ар бирибиздин телефонубуз күн сайын 2 же 1 жолу чалат, бир номер чалып, алло, можно с вами познакомиться деп ушинтип сүйлөшөт. Номерибиз мындай ачык доступта деп айтсам болот. Көбүнчөсү тынчын алып чала беришет. Бирок ооба, ушундай белектер келишет. Менин жүрөгүм бош эле. Не сказать, что прям много, но бывает тоже, что пишут, особо тоже не обращаю внимания. Просто приятно, когда пишут какие-то текста о том, как тебя любят. Это приятно читать чисто как поклонника. А что насчет личного, оно пока что личное. Негизи эле Айдай Шабданбекованын мурунку күйөөсү, тагыраак айтканда сиздин азыркы жигитиңиз боюнча ар кандай пикирлерди элдер жазып келип жатышат. Бул боюнча балким сиз түшүндүрмө берип коесуз. Мен негизи ал теманы жапканмын. То есть Инстаграм баракчама киргизгем. Бул тема жөнүндө сүйлөшкүм келбейт деп, анткени бирок суроо бергенден кийин айтып коеюн. Айдай менен мен тааныш эмес болчумун. Алар ажырашканга 1,5 жылдай болгон болчу. Анан уже Адил менен таанышып сүйлөшүп баштаганбыз. Анан мен билгем, мен даяр болгом, то что адамдар не так түшүнүп калат депчи. Анткени ажырашкан акасы көп адамдар билбептир. Бирок мен аларга деле анча көңүл бурбайм. Анткени бул негизи биринчи хейт болду менин тарабыма. Ушунчалык каттуу хейт болду. Биринчи күндөр, конечно, мен деле мындай эмнеге антип атышат деп, бирок мен билгем ошондой болот экенинчи. Түшүндүргөнү, эмнени түшүндүргөнүн билбейт, кантип түшүндүр. Балким адамдар көргөн болсо керек. Жанагындай түз эфирлерди скрин кылып киргизип коюшат да. Анан мен ТикТокто турганда рекомендацияларында көрүп калам. Анткени рекомендацияга залетают и там выходит, да, или отправляют иногда. То есть я видела, мен көрүп, өзүм деле эч нерсе айта элекмин. Ушул күнгө чейин эч нерсе айта элекмин. Анткени
мен ойлойм, ар бир адам кандай түшүнгүсү келсе ошентип түшүнүп жүрө берет. Если бирөөгө жакпасаң, акыркы күнгө чейин сени жаман көрүп жүрө берет экен адамдарчы, өзүнүн ойлогон немесин, мнениясын не изменят никогда деп ойлойм да. Бирок Айдай уже түз эфирде өзү айтыптыр. Ну, как есть, да. Типа, никто никого не уводил депчи. Мен тартып кетти деп көбүнчө ойлошушат го, бирок андай деле болгон эмес да негизичи. Анан мен деле актанып отургум келбейт мынтип. Нет, такого не было депчи. Кандай түшүнгүсү келсе, адамдар ошондой түшүнөт. Анткени чындыктын баары уже айтылган негизичи. Просто мындай ойлонуп, кайра додумывать этип койгон нерселер болот. Эми алар уже адамдарда создавать этти. То есть ошону сүйлөп чыгарып андай болбогон нерселердичи. А так бүт чындыктын баары уже интернетте бар деп ойлоймун. Алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар? Акырындан жасап келе атабыз, эми мындай болот да, переломный моменттер болот. Кээде мындай жоголуп, мындай өзүбүз каждый өз жашоо менен жашап калат. Бирок баарыбыздын башыбызда, эсибизде бар, бир максатыбыз бар, ушу дүйнөгө таанымал болуш үчүн артист болобузбу, артистке чыгып, сценага чыгып, бийлеппи, ырдаппы көрөбүз. Бирок ошо Кыргызстандан чыккан 4 Кыргызстандан ушу 4 атактуу кыз чыкты деп ушуну биз угушубуз керек да. Бул топтун келечеги барбы? Анан бул топ кайсыл убакка чейин уланат? Кайсыл убакта мындай чачырайсыңар, тарайсыңар? Эми чынында айтайлычы, баары временно, не все, да, там карыган чейин биз Four Girls тартып жүрө бербейбиз, бирок азырынча эгерде биз план койсок, максат койсок, азыр көбүнчөсү көп топтор ушинтип мындай чачырап кетишкен. Мындай жарым жылга, бир жылга жетпей эле. Бирок биздин максатыбыз ушул Four Girls'тан максимум выжить, максимум поработать и добиться. Остаться запоминающимися, не как группа, которая просто распалась и все, их не осталось, а те, кто закончит с логической концовкой и в итоге, возможно, поднимут Кыргызстан на новый уровень буюрса. Ушул бий боюнча эле кетейин деген оюңуздар барбы же кыргыз контенттерин балким көтөрүү максатында иштейсиз? Жок, өзгөчө бий менен эмес, баарын эле попробуем, баарын эле көрөбүз. Ыр болобу, балким кино болобу, балким бизнес ачабы, шоу бизнеске чыгабызбы, билбейм, көрөбүз. Бирок бий менен эмес, бий бул эң башкысы. Биз бий менен чогулганбыз. Ошондуктан биз наш главный инструмент это танцы, потому что мы вот хорошо танцуем. А мындан кийин дагы чыгат, көп нерсе. Бул суроону бербесек сиздердин көрман мырзалар капа болуп калчудай. Анан айтып кетсеңиздер, кандай мырзалар жагат? Кимге кандай мырзалар жагат? Эми на подбор не найдешь, да, вот о ком думаешь, такого не найдешь, не все не идеальные. Бирок мындай өз түзүмдүктөр бар. Мисалы, бийик болуш керек, бою узун болуш керек. Албетте да. Бул сиздин талаптарыңыз. Бою узун болуш керек. Эң башкысы акылдуу болуш керек, өз максаттарын, өз пландарын билип, ошого жетиш керек. Дагы кандай эмгекчил болуш керек, мени сүйгөн адам болуш керек. Сулуу, эми майылдан бир аз сулуу болсо да жакшы да. Жок, сулуу, ооба. Анан дагы кандай эми мен өзгөчө мындай өз келечектеги мындай путеводитель, сопровождающий человек, я его вижу не социальным, жөнөкөй эле, скромный эле баланы көрөм, анткени мен өзүм аябай активдүү кызмын, анын жанында ушундай бир наоборот менин противоположностьм, спокойныраак адам болсо ушундай болот. Учурдан пайдаланып сурап кетейинчи, комментарийлерден окуп калдым. Негизи эле Азамат Уланов менен мамилеңиздер барбы деген комментарийлер аябай көп экен. Жок, эч кандай сүйүү мамилебиз жок. Азамат байке деп айтам. Азамат байке мага чын эле бир тууган булуу байкемдей эле болот. Мен ага кичүүмдөй карындашы болом. Ушундай мамилебиз. Мага актер жагынан, кино жагынан көп жардам берген. Биз бир фильмде тартылып атканда ошого чоң рахмат. Бизде ушундай мамиле. Высокий рост. То же самое почти, что и Учбек у нас, наверное. Немножко схожие типажи. Тот, кто
тоже направлять меня, тот, кто будет постоянно поддерживать и заботиться обо мне. Ну, я не говорю только свою сторону, это я все тоже буду давать ему, конечно. Вот. Главное, чтобы любил и искренне. Вот это все. жигиттер. Жок, мен азыр прям в активном поиске жигит табышым керек деген ой жок, бирок балким болуп калса, я бы хотела, чтобы он был тоже бою узун, бою узун, менден улуу, вот, чтобы он был жөнөкөй, такой искренний, конечно, искренне тоже меня любил, и анан спокойный тоже, вот, спокойный, заботливый, ушундай вот. Ну и сулуу кичине. Суу келбетте болуш керек мырзалар. Самое главное, чтобы сый урмат менен уважение ко мне. Анткени эки адамдын ортосунда сый урмат болуш керек. Бул эң башкысы экен негизичи. Анан бири-бирин түшүнүп, мени түшүнгөн, мени колдогон, менден улуу, менден кантип айтат эле? Нет, жанагындай на один мозг умнее меня, там что-то вот так, понимаешь? На одну степень, да, сказать так. Чтобы я могла там с ним посоветоваться, да, мен ойлорумда типа барып сүйлөшүп посоветоваться нужно дегендейчи. Ошондой көрөм. Мындай. Сизден акылдуураак, бир кадам жогорураак болуш керек, э? Келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым TikTok'тон болобу күйөрмандарыңыздар, көрөрмандарыңыздар көбөйө берсин. Сизге рахмат чакырганыңарга. Азыр тиктокер, блогерлер көп, эми чыгып аткандар көп балдар бар, бизди көрүп аткан, биздей болгону келгендер. Ооба. Ошо биз эмне айтабыз? Сизге чоң рахмат бизди колдоп келатканыңарды. Сиз болбосоңуз биз азыр бул жерде отурбайт элек. Ошол анан өз максаттарыңарга жете бергиле. Эң башкысы кыймылдагыла, жазагыла, баары силердин колуңарда. Баары мүмкүн. Ошо сиздерге чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.